Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларында жана Түркия. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева, эл аралык коммуникациялар жана инвестициялар боюнча проректору Гүлназ Жалилова, дин таануу институтунун директору Нурбек Шамралиев Түрк университеттеринен билим берүү көргөзмөсүнө катышты. Көргөзмөнүн негизги максаты Түркиядагы сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүктөрүн таанытуу, алдыңкы университеттерди көрсөтүү, студенттердин алмашуу программалары, академиялык мобилдүүлүк, окуу жайлар аралык кызматташтыкты жана биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруунун жолдорун талкуулоо. Биздин студенттерге, бүтүрүүчүлөргө дагы ачык айкын форматтагы түзмө-түз Түркиянын жогорку окуу жайларына тапшыруу дагы жакшы площадка болуп жатат. Жогорку окуу жайлардын, алдыңкы жогорку окуу жайлардын ректорлору өздөрү келишип, түзмө-түз ошо бүтүрүүчүлөр менен, жаш студенттер менен тажрыйба алмашуу максатында жаш мугалимдер менен келип, жакшы бир диалог форматындагы, жолугушуу форматындагы, B2B форматындагы жакшы бир кызматташуу жаатындагы диалог болуп жатат. Көргөзмөнүн алкагында Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдыраева, Түркия Республикасынын Трабзон университетинин ректору Эмин Ашкутлу менен жолугушту. Жолугушууга дин таануу институтунун директору Нурбек Шамралиев катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө эки тараптуу кызматташтык келишимине кол коюлду. Burada saygıdeğer rektör hocamızın yakın ilgi. Биздин протоколдордун кол коюу максатыбыз академиялык мобилдүүлүк, профессор окутуучулук курамдардын өз ара кызматташуусу, тажрыйба алуусу, студенттердин дагы биздин университетке келип, биздин студенттер да силердин университетке келип, ушул өздөрүнүн тажрыйбасын, билим сапатын да күчөтүп, жогорулатуусуна өбөлгө түзүп берүү. Ошондой эле ушул түрк мамлекеттер бирлигинин кызматташтыгын дагы күчөтүү, кеңейтүү жана дагы ыраазычылык билдиребиз. Кыргызстан тарабынан мамлекеттик бийликтин өкүлдөрү биздерге да ушундай шарттар түзүп берип, жакшы кызматташтык платформаларынын үстүндө иштешип жатабыз. Биз ойлойбуз, ушу келечекте эки университет мындан ары дагы өзүнүн кызматташтыгын жакшы кеңейтип, келечекке пайдалуу программаларда иштеп чыгабыз деген ойдобуз. İşbirliği protokolleri imzaladık. Бул жолугушуунун негизги максаты эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү, билим берүү жана илим жаатындагы байланыштарды бекемдөө, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу үчүн туруктуу өнөктөштүктү түзүү. Түрк боордош биздин жогорку билим берүү жаатында кесиптештерибиз менен өтө тыгыз байланышта иштерди жүргүзөлүк деп атабыз. Академиялык мобилдүүлүк, профессор окутуучулук курамдар менен тажрыйба алмашуу жана илим изилдөө иштеринде сапаттык көрсөткүчтү дагы өтө жогорку деңгээлге чыгаруу максатында жакшы бир кызматташтык көпүрөсүн мындан бекемирээк да түзүп алсак, биздин келечектеги муунубузга өтө пайдалуу болот деп эсептейбиз. Жолугушуу Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин дин таануу институту тарабынан уюштурулду.